Чүй районундагы Ленин жол айылынын Ысмайыл Борончиев атындагы орто мектеби. Балдар, 3-декабрь бүткүл дүйнөлүк майыптар күнү. Ден соолугу таза адам бардык мүчөсү өз орду менен так иштейт. Бирок керектүү кыймылды жасай албаган адамдар да кездешет. Алар туубаса же оорудан улам органикалык жетишсиздиктерден улам чектелүүсү пайда болгон. Силер жолдо жай басып, таякчасы менен жерди чукулап бара жаткан адамдарды көрдүңөр беле балдар? Алар көрүүсү начар же кулагы оор инсандар болушу мүмкүн. Кыйынчылыктарга моюн сунбай, алардын айрымдары турмуштан чоң ийгиликтерге жетишип, атактуу болгон учурлары көп. Композитор Людвиг Бетховен кулагы оор болгон, бирок бул кемчилиги ага жолтоо боло албаган. Ал жараткан музыка дүйнөдө ордун тапкан. Азыркы учурда ден соолугу чектелген спортчуларга олимпиадалык оюндар өткөрүлүп турат. Ар кайсы өлкөнүн спортсмендери бул оюндарда организмдеги жетишпегендиктер бактылуу турмушка эч кандай кедергисин тийгизе албастыгын далилдеп келишет. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге каалаган адам жардам бере алат десе эле, көпчүлүгүбүз оюбузга материалдык же акча каражатын элестетебиз. Моралдык жардам эч кандай акчаны талап кылбайт. Албетте, финансылык маселе да маанилүү. Бирок жок дегенде бир жылда бир жолу интернатка барып, жалгыздыктан жадаган адам менен баарлашуу акчаны талап кылбайт. Көпчүлүк учурда реабилитациялык техникалар, коляска, балдак, таяк, дары-дармектер, азык-түлүк, жууркан, шейшеп, кийим-кече, анан албетте жан дүйнөнү байытуучу китептер керектелип турат. Акын Өмүркул Кулумбаевдин ыры менен бүгүнкү класстык саатты жыйынтыктагым келет. Ал 1961 жылы кызматынан командировкага кетип жатканда авто кырсыкка кабылып, 2 буту баспай калат. Ошондон тартып чыгармачылык менен алектенип, 1-топтогу майып болуп калган. Азыр акындын чыгармалары ар бир инсандын жүрөгүндө өз ордун таап келет. Ыр менен кирпик какпай түнөп көрдүм, жанымда чоң казатка сүрөп көрдүм, туу кылып жарым жанды турмушумда төшөктө жатып алып күн өткөрдүм. Алар да биз сыяктуу бактылуу болууга татыктуу. Биз биргебиз. Саламатта калгыла.